Ассаламу алейкум агайын. Саламатсыңарбы көрөрман. Анан баарына эле дайым болуп атат. Өткөндө дагы мен жаңы курулуп аткан ак үйдү сүйүнчүлөп курулушун репортаж бердим эле. Ошонун ар жагында Манас айылын дайыма түгөлдөп турам да, эми азыр орду калбай калды. Ошол жерге Манас улуттук театр деп жакшынакай апапак имарат курулду. Ошонун артына Манас айылы курулат экен. Эми ал жөнүндө көп айттык. Кайра ооч алып, кайрадан ошол бүт курулуштар жаңыдан ошол жерге кайра жанданып атат. Анан эми ушул Манас улуттук театр деп ачылышы болду кечээ. Чакырылган экенбиз, бардык катыштык. Бирок мени бир өкүнткөнү да, бизде дайыма шашып турабыз бир нерсеге. Эмнеге шашабыз, мен таң калам. Азыр шаша турган учур эмес да. Акаев шашып өткөргөн 1000 жылдык деп. Анын фальш экенин өзү Акаевдин тили менен айтканда чуш экенин көрдүк да кийин. 1000 жылдык деп шашып өткөрдү. Ошол театр канча жыл эми жазып айла кеткенде Манастын арбагы урду деп да жаздык кезиндечи. Ушу Манастын атын пайдалана бергенде ныгы жок. Анан эне тилдин кусуру урду деп жаздык да. Ошол боюнча мына Манас театр театрына мен бир жума мурун барып ичин көрүп чыктым аны. Көрүп чыккам. Абдан жакшы, сапаттуу. Мына азыркы иш башкармалык Каныбек Туманбаевди айтып атпайбызбы? Абдан сапаттуу бүтүрүп атышат булар деп. Анан эми мен шашып, мына президент барып катышты. Президенттин сөзү, анан жанагы Ахмат Султанов төкмө акындын сөзү менин эсимде таазир болуп калды да. Президент биринчиден өтө кыска, мындай мамилдүү сүйлөгөнү жакты. Анда айтып атат, эне тил дейт, мамлекеттик кыргыз тилибизди айтып атат да, кыргыз тил жана Манас куту жөнүндө бизди эл кылып келген ушул эки касиет деп атат. Анан эми курулду жакшы. Анан жоо кубалап келип аткандай, ит кубалап келип аткандай шашылыш, жанагы чала айланасынын баары чала бүткөн да. Эми ким өткөрдү? Менимче ушунун баарын эле президент көзөмөлдөп, президент шыкактап турбайт да муну. Бери жактагы маданият министри. Эми өткөн баягы жылы деле Байтиктин мааракеси деп мына чуңкур жакка өтө шашылыш элди кыйнап өткөргөнү мен канча сындап жаздык. Булардын кулагына кирбейт окшойт. Ушу бир шоо кылып эле тездетип. Эми ошонун баарына президент кийлигишеби, мындай кылгыла, андай кылгыла деп. Же айтышпайбы, шашпай өткөрөлү, мына айланасын гүлдөтүп. Барган эл кыжаалат болуп отурду шагылдын үстүндө. Шагылдын үстүнө скамейкаларды, стулдарды коюп туруп, ошондо отурдук да. Анан мындай шашылбай эле да туугандар. Аны өзбекче айтканда хайдасына келтирип, татынакай кылып, анан даңазалап, казактан, өзбектен, коңшуларыбызды түрк тектеш элдерден чакырып, Манастын арбагы үчүн, Манастын туз үчүн, Манас рух үчүн мыкты өткөрүп койсок болор эле. Анан баары дайыма ушу минусу көп коштоп келет да биздин. Жакшы ийгиликтерибизди көлөкө түшүргөн иштер көп бизде али. Анан эми ошол салтанатта президент өзү жарыясын айтты, указын. Элмирбек Иманалиевке эл баатырын берип атат. Азыр эл баатырын эки бөлүшкөн экен. Эл баатыры анан эмне деген баатыр деп да эки бөлгөн экен. Эми Элмирбек жөнүндө көп айтып, Элмирбек жаныбызда жүрдү көчөкө. Мына төкмө десең төкмө, төрт тарабы келишкен кайран талант. Жаш кезинде өтүп кетти. Анда эми ал Кудайдын буйругу, улуу жараткандын тагдыры буйругу. Эми мен мына өлгөндөргө, көз өткөндөргө, өлгөндөргө деп эле түз айталычы, ушул зарылбы наамдарды берүү. Эми Кулатовго бергенде деле айттым эле, Камчыбек Ташиевке баатырлыкты бериш үчүн жанагы банкрот кылган эки аксакалга 30 жылда иштеген аксакалдарга берди деп мен какшы киретинде айтпадым беле. Камчыбек Ташиевдин эрди көзүнчө да маселен. Медеткан Шеримкулов менен Апас Жумагуловдун эрдиги тырмакчанын ичинде өзүнчө болгон. Эми ушундай каша ботко иштерден арылбай келебиз да. Элдин да үнүн угуу керек да. Эл эмне деп атат? Мен эл арасында элдин үнүн айтып атам. Анан эми Элмирбекке эл баатырын берсе, анда анын устаттары Ашыралы, Тууганбай, Эстекең турат ар жакта, залкарлар. Андан кетпей бары Муратбек Рыскулов, Мыскал Өмүрканова Сталинди тургузган. Аны арбактар тишилип калбадыбы? Ушу зарылбы?
Андай берсе көзү тирүүсүндө берүү керек эл баатырын деген. Эми ал Чолпон байлар өлгөндөн кийин келген, ал кырдаал башка болчу, согуштук кырдаал болчу ал. Азыр тынчтык кести. Тынчтык кесте көзү бар ошол жерде турат Замирбек Үсөнбаев. Кимден кем? Кайран киши азыр мындай орукчал болуп турат да, мындай түз айтканда. Президент өзү жөлөп аздектеп алып кирип атат театрга. Мына ушул кишиге турбайбы эл баатыры? Берсе ошого бербейби? Мен наамдар жөнүндө мындай тескери пикирлерди айтып жүрөм го, ал Сталинден калган жана чын эле ошондой. Наам дайыма ээсин таппайт. Социализмдин учурунда да ошондой болчу. Акыйкат берилген эмес. Анан азыр деле ошондой мындай бер жакта берилип атат, бир кезде кайра Манастын рухун Гинес китепке кийребиз деп. Гинес деген бир орой айтканда пиво алкоголиктердин эле уюму да, мындай айтканда клубу болгон. Ошого сүйрөп барган кишилер да наам алып атат. Эми ал иним жөнүндө көп эле айттым мен. Эми кыскасы наам деген бир балада менимче. Бул да бир элди нааразы кылып бөлө турган жанагыдай. Эми ушул жагын бир жакшы тескеп карап, башкача жолдорун төтө жол. Элмирбек Иманалиевдин жесирине ошол жетимдерге бериш керек, материалдык жардам. Пособияга бериш керек. Мына ошондо чынында үзүрлүү иш болот да. Ушуну айтайын дедим. Андан кийин эми мына биздин иштеп аткан ипотека Айтматов 1 деген мына Айтматов проспектисинде башталган эле 1 деген көпүрөдөн кийинки чогуу иштеп атабыз. Бул жерде камсыздандыруу, Гострах деген бар, ар кайсы уюмдар бар бул жерде. Тил комиссиясы. Ушу канча күндөн бери ипотека алабыз деген каратаандай болуп, эл ушу газонду тебелеп мына бул жерде киши батпайт. Өзү дагы машина менен келе турган жолу татаал. Бул президент айтып атат. Канча жолу айтты, электрониканын заманы, үйүңөрдөн эле бүтүрө турган учур келди депчи. Мына орто звенодогу жетекчилер эмне кылат? Ушу куураган элди, кайран элди кыйнап эле ушул жерде бала чакасы менен коляскасын сүйрөп каратаандай болуп жүрөт. Бооруң ооруйт да. Же биз жөн иштей албайбыз мына. Мындай болгондо ипотеканы өзүнчө бир короолуу имараттар көп го, башка жака жылдырбайбы? Андан жогору мамлекет каттоо деп турат. Мында дагы ушунчалык эл оосуна чейин чыгып турат. Ушу президент жүргөн проспекти. Бул орто звенодогулар мына электрониканын жолуна президент өзү дайыма ноутбукту көтөрүп алып иштеп атат го, жанагы ат жалында, мобильный иштеп атат. Министрликтер эмне кылып отурат? Бер жактагы ушулардын жолдорун таап тез иштебейби булар? Мына эл куурап турат ушул жерде. Кантип айтпай коесуң муну? Андан кийин мына мен азыр эле аралап келдим. Мына биздин Горкий көчөсүндө, ошол Айтматовдон ары жылганда, күнчүгүштү көздөй жүргөндө атактуу ботаника багы бар. Ботаника тетиги Акунбаевдон ары барганда чоң ботаника багынын тагдыры жөнүндө мен канча жылдан бери айтып, ыйлап, ошо экологияга күйүп, айтып жазып келатабыз. Эми мен айтпай, башкасы деле айтып аткандыр. Мен айрыкча айтып келатам. Мен деп эле айтайынчы. Журналист катары, калемгер катары. Эми академиянын эмараң ичине ож алып атат мына академия. Ал таптакыр иткана, кушкана болуп калган. Анан эми азыркы мына иш башкармалык ошол мына Горкийдеги эмени ботаникалык бактын үстү жагын сонун парк кылып койду. Мен аралап келип, дагы Туманбаев мырзага рахмат айттым да. Ушулар жасап атат, азыркы жигиттер мобилдүү иштеп атат да. Дайым президенттин жанында жүрүп, жакшыны жакшы деп коонат экенсиң. Эң сонун сапаттап бүтүрүп аттыр. Аз калыптыр. Менимче ачылышы болсо керек жакында. Мына ишти ушундай майына чыгарып, бүтүрүп анан ачыш керек. Толугу мененчи. Анан ит куугандай эле баягы кожо көрсүн кылып ачып, анын кимге бар? Азыр мына баардык тараптан өнүгүү жүрүп атабы? Ошону майына жеткирип чыгарып туруп анан ошо стандартына келип туруп ачса сонун болор эле да. Аны даңазалап Манастын рухун бүт түрк ааламына даңазалаш керек. Мындай шашылыш өткөрбөй. Ошол сыяктуу мына ботаникалык бактында бак ачылат. Президент кай жерге барбасын, ошол баардыгын көзөмөлдөп атканы бизге жагып атат да. Кубанып атабыз. Биздин көксөгөнүбүз ушул эле 30 жылдан бери. Мына ботаникалык бакка барса да жакшы болор эле. Шуларды көрсө, эми бооруң ооруйт. Эмне деген эстирдин убагында, эмне деген гана бактар жок ошонун ичинде. Дүйнөнүн 4 бурчунан алып келип өстүргөн бактар бар. Бак,
жемиш бактары бар, ар кандай бактын сорттору бар. Укмуш да арасында тилкелер жатат. Тетиги Акунбаевдин ботаникалык багында тим эле Бишкекти бага турган айдоо аянттар жатат да. Андан кийин эми көчө мына Камчыбек Ташиев дагы УКМКнын жетекчиси билдирүү жасады. Мына азыркы келип аткан депутаттарга, депутаттык корпуска катуу эскертип атат. Дагы тазалоолор болот деп. Анан келип аткандар ойлонгула деп атат. Аны залкар жигиттерди көрсөтүп атат. Баягы илгеркидей эле мындай келатат, момундай манас келатат дегенде дүпүлдөтүп атышпайбы? Баягы пиар кылып эскиче. Аны пиар кылбай эле ошол шайлоо округунда жөө басып кыдырып, илгери Ишенбай Кадырбеков деген байкебиз нарынга барып эле жөө жалаңдап кыдырып эле эл менен сүйлөшүп алып эле шайланып келчү. Ошондой эл менен кыдырып, мүдөөсүн угуп, аны пиар кылып эле ушул жакшынакай кийинип алып эле анан эле манас келатат деп кыйкыра бербей, мына Ташиев эскертип атат кайра. Тазаланып келгиле деп. Ал депутат болгондо сага баягы мурдагыдай депутаттык мандат сага калканыш боло албайт деп атат. Калканыш болбойт, бүттү. Ал баягыдай сени тиги калкалоочу болбойт деп атат да. Ошону эскертип атат. Ошон үчүн депутаттарга дагы аң сезимдүү, билимдүү, илимдүү мындай деңгээлдеги адамдар келе турган мезгил келди өзү. Мына ошондой тазалоолордон кийин көздү чоң ачыш керек тууганым. Депутат болом деп эле эки этекти түрүнүп алып эле кыймылдай бербеш керек да. Ушуларды айтып коелу дедик. Аман бололу.